Бейиш нуру. Ибн Хайсам. Оптиканы изилдеп баалуу ачылыштар жасагандыгы үчүн оптиканын атасы деген наам беришкен. Камеранын иштөө принцибин алгачкы жолу түзгөн аалым. Толук аты Абу Али Мухаммед бин Хасан бин Аль-Хасан Аль-Хайсам Аль-Басри Аль-Мисри. Европада болсо Аль-Хазан, Аль-Хаджан, Авенатан, Авеназан деген сыяктуу аттар менен атактуу болгон илимпоз. Ал өз доорунда эң эле күчтүү физик, астроном, математик, анатом, философ болгон. 965 жылы Иракта Басрада төрөлөт. Диний жана дүйнөлүк илимдерди ушул жерден алат. Ошол доордогу дүйнө жүзү боюнча илимдин жана маданияттын борборлорунан болгон Багдад, Дамаск, Каир шаарларына барып, илим алып, өзүн физика, математика, астрономия, медицина тармактарында өнүктүрөт. Басрада вазирлик кызматты да аркалайт. Бирок мамлекеттик кызмат анын илим изилдөөсүнө тоскоол болгондугу үчүн жумушту таштап кайра өзүн илимге арнайт. Анын аты алыска чыга баштайт. Египеттеги Фатимилер мамлекетинин өкүмдары Аль-Хаким Ибн Хайсамды Египетке чакырат. Ибн Хайсам Египетке бараарда мурда Нил дарыясынан кантип пайдаланса болот экендигин изилдеп чыгат. Жыйынтыгында сугат иштерин жүгүртүү жана суу сактагыч куруу сыяктуу проекттерди даярдап, Аль-Хакимге сунуштайт. Аль-Хаким ага колдоо көрсөтөт. Ибн Хайсам ишин баштайт. Бирок ошол доордогу шарттар менен анын проекттерин ишке ашыруу мүмкүн эмес эле. Кийинчерээк проект ийгиликсиз аяктаганын падышага айтып, кечирим сурайт. Ачууланган падыша аны үй камагына камайт. Өзүнүн илимий изилдөө иш-аракеттерин жашыруун түрдө уланта баштайт. Тарыхчылардын айтуусу боюнча ал илимдеги ийгиликке эң эле көп ушул үй камагындагы мезгилдерде жеткен. Беруни жана Ибн Сина менен замандаш болгон Ибн Хайсам өтө зээндүү, күчтүү логикалык ой жүгүртүүгө ээ болгон аалым эле. Аристотель жана Птолемейдин чыгармаларын изилдеп, алардын каталарын таап чыгат. Медицина илимин да өтө терең изилдеди. Геометрия жана математика илимдерин курулушта кандай колдонсо боло тургандыгын практикалык негизде иштеп чыкты. Байыркы доорлордон бери калыптанып келе жаткан гипотезалык, башкача айтканда, божомолдорго гана таянган илимий көз караштарга каршы өзүнүн логикага сыярлык көз караштарын сунуштады. Мисалы, Аристотель менен Птолемейдин ою боюнча ааламдын борбору жер шары эле. Ибн Хайсам бул көз караштын туура эмес экендигин айтып, ааламда дагы башка планеталар бар деп күн системасынын бар болгондугун айткан. Ибн Хайсамга чейин илимпоздор адамдын көрүүсү бул көздөн чыккан нурдун ошол көрүп аткан нерселерге чагылуусу аркылуу ишке ашат деп айтып келишкен. Бирок Ибн Хайсам бул көз карашка каршы чыгып, эгер көздөн чыккан нур аркылуу көрүү ишке ашканда, анда жылдыздарды көрө алмак эмеспиз. Айрыкча көздөн эч бир булаксыз нур чыга бербейт. Көрүү бул нурдун ошол биз көрүп аткан нерсеге келип тийип, андан чагылып көзүбүзгө келүүсү аркылуу ишке ашат деген теориясын айтып, илимде дагы бир өтө чоң ачылыш жасаган. Физикалык оптика, метеорологиялык оптика, катоптрия, диоптрия, көздүн физиологиялык абалы, психологиялык кабылдоо жана башка ушул сыяктуу тармактарда изилдөөлөрдү жасап, эмгектерди жазган. Анын эң эле атактуу медицина тармагындагы эмгеги Китабул Маназир, башкача айтканда оптика китеби же оптика казнасы. Китепте көздүн анатомиясы жана физиологиясын, андан ары мээден чыккан көрүү сезиминин нерв системаларга чейин келүүсүн жана андан кийинки көзгө тиешелүү бүткүл элементтердин баарын сүрөттөйт. Бул эмгек адамзат үчүн өтө баалуу табылга болуп саналат. Анын дагы бир адамзат тарыхында эң маанилүү ачылышы болгон камера фотоаппарат телескоптордун алгачкы пайда алуу болгон камера обскура, тагыраак айтканда караңгы бөлмө деп аталган иши маанилүү. Камера обскура деген эмне? Ал мындайча: Ибн Хайсам алгач чатыр куруп, анын бүт кешикчелерин жаап, ичин капкараңгы кылат. Кийин күн тийип турган тарабынан кичинекей тешик ачат. Сырттагы көрүнүш тешик аркылуу чатырдын ичинде тескери болуп көрүнө баштайт. Мына ушул теориянын негизинде алгачкы камера фотоаппарат телескопторго кадамдар ташталат. Биздин оюбузда бул аппараттарды Голливуд же болбосо Европа ойлоп тапкан деп жүрөбүз. Жок, тескерисинче алгачкы жана негизги иштөө принцибин өзүбүздүн эле мусулман аалым ойлоп тапкан экен. Эгерде азыркы күндө биз жакшы элестерди видеого түшүрүп, же болбосо сүрөткө тартып аткан болсок, же болбосо алда канча алыста жаткан жылдыздарды көрө алып жаткан болсок, анда билели, мында биз Ибн Хайсамга карыздарбыз. Ушул жерден жүрөктү ойгон бир суроо туулат.
Илимдеги көп ачылыштарды мусулман аалымдар ачкан болсо, эмне үчүн азыркы күндүн биз мусулмандары илимде, техникада Европадан артта калдык? Бул суроонун жообун Бедиюззаман Рисале-и Нур тафсиринде мындай деп кыска нуска айтат. Европа дини менен жашаган кезде артта калган эле. Кийин динин таштап алар өнүгүп кетти. А биз мусулмандарда тескерисинче. Биз качан гана дин менен жашаган кезде аябагандай дүркүрөп өнүгөбүз, өсөбүз. Себеби ислам дининде материалдык жана руханий жактан өнүгүүгө эң мыкты шарттар, ыкмалар бар. Буга далил катары орто кылымдардагы Андалузия ислам дөөлөтүн, азыркы Испанияны айта алабыз. Чынында тарыхка бир кылчайып карай турган болсок, Ибн Хайсам сыяктуу миңдеген мусулман аалымдар илимде дагы кандай улуу ачылыштарды жасаганын төкпөй чачпай айтып берет бизге. Бейиш нуру.